Pedofillerди хирургиялык жол менен бычуу тууралуу мыйзам долбоору Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгурочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Бүгүн 24 январда Конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелер боюнча комитетинде биринчи окууда жактырылды. Мыйзам долбоору депутат Улан Бакасов тарабынан иштелип чыккан. Жыйында суроо жооп болуп, депутаттар прокуратура, министрлер кабинети аталган мыйзам долбоору боюнча позицияларын билдирди. Министрлер кабинети ал боюнча терс корутундусун берди. Андан тышкары прокуратуранын өкүлү мыйзам долбоору Конституцияга жана Кыргызстан кол койгон эл аралык макулдашууларга каршы экенлерин билдирди. Добуш берүүнүн жыйынтыгы менен комитеттин көпчүлүк мүчөсү мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргызстанда педофилдерди химиялык жол менен бычуу жазасын киргизүү аракеттери болгон. 2013-жылы ал демилгени президент Алмазбек Атамбаев артка кайтарган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды муз үстүндөгү коопсуздук эрежелерин сактоого чакырат. Кече 23 январда министрликтин Ош облусу боюнча башкармалыгынын өздүк курамы облустун аймагында жайгашкан дарыя, канал, көлмөлөрдө тоңгон музда жылгаяк тепкен балдарга коопсуздук эрежелерин сактоону түшүндүрүштү. Анда дарыя, каналдардын үстүндө муз тебүү өмүргө кооптуу экендиги такыр эскертилип, ата-энелерин көзөмөлгө алууга чакырышты. Ошондой эле кызматкерлер айылдардагы мектеп окуучуларына да муз үстүндөгү коопсуздук эрежелери боюнча маалымат берип, сак болууну эскертишти.